156 миң алганыңыз чынбы? Министр өзү 70 миң алып атса, Гостройдун ошол экспертиза кылган сотрудниги 50 миң сом алып атса. Это с учетом всех сборов и налогов идет. Так хоть с какими сборами вы получаете 156 тысяч сомов? На руки не получаюсь только. На руки сколько получаете? 120 тысяч. 120 тысяч сом. Это в 2 раза больше, чем министр получает, правильно? Отдел ОРПнын инженери айына 300 миң сом алат экен. 300 миң сом. Гостройдун инженери 50 миң сом алат. Биз жалпысынан Кыргыз мамлекетибиз мына ушул күнгө чейин 7 миллиард доллар кредит алган болсок, ошонун 10% ушундай отделдерге, частный адамдарга айлык акы катары кетип атат. Дублирующий. Мен ушул жерден коррупционный элементти шапка катары, определенный взнос катары акча желе турчу жерде ушул жерде эсептейм. Ар бир министерствода. Азамат Муратович, биз биринчи окууга келгенде жанагы ОРП боюнча талкууладык элек, бирок ошого так жооп бере албай койдуңар да. Ошол ОРПнын алып бара турган иш чарасы Гостройдун көзөмөлдөө орган катары айырмасы кандай болот? Основной принципиальный айырмасы. Бул боюнча Гостройдо азыр мен суроонун аягына чыгарып коеюн. Мен Гостройдун кызматкерлери менен да сүйлөштүм. Алар ошол азыркы салынып аткан 100 мектепти Кудай буйрса могу жылдын аягына чейин бүтүрөбүз деп атышат. Силердин 12 салына турган мектебиңерге күчү дагы, мүмкүнчүлүктөрү дагы жетет экен. Карап алып барып ошону көзөмөл кылганга. Ошо менен бирге ошол ишти и так өздөрү алып барат экен. Сиздер акча бөлүп бергенден кийин ошол мектепти салганга. Ошондо улам мындай суроо пайда болуп атат да, силердин отдел реализации проектов 2 миллион 400 миң долларды эмне себептен алып анан кандай иш чарага колдонулат ошол? Кубанычбек Арбанбекович, бу жерден Баякыдай биринчи окууга келгенде айтпадыңызбы сиз? Этап менен келишет алар. Биз күнүгө ошол жерде болобуз деп. Андан тышкары дагы силер ошол дублирующий факторду аткарбасаңар болобу? Алар этап менен келген күндө дагы ошол этапка жооп беришет. Силер күнүгө ал жерге бирден киши койгон күнү дагы. Кубанычбек Арбанбекович, мына бу жерден биз ошол боюнча мисалы акыркы эле белгилей кете турчу нерсе, мисалы Сауд фондусунун каржылоосу менен курулган 27 мектеп дагы ушул мамлекеттик курулуш алдындагы түзүлгөн ОРПнын негизинде иш алып барылган. И ошо ар бир 27 мектепке Гостройдун ОРПсы отдельно бирден технадзор койду да. Сиз айткандай эле жанакы немеди боюнча Гострой койду аны? Гострой берип атабы ошол технадзорду? Гостройдун ОРПсы ал Саудовский фонддон 27 мектепке өзүнчө технадзор нанимать этип, өздөрү болсо, мисалы жана сиз айткандай негизги этаптар менен бул болсо котловандын негизинде пайдубалды, негизги түрөштөрдүн конструкциялары, тосмон конструкциялары жана чатыр. Ошолордун этаптары бүткөндө гана келет. Бул болсо ошо кайра ошол биринчи окуудагын айтып атасыз да. Гостройдун ошол жанагы Саудовский фонддон өздөрүнүн пайызын алышат. УКС при Гострое, туурабы? Мен билгенден 1%, 1,5% алышат. Андан тышкары силердин астыңардагы отдел реализации проектов деген 2 миллион 400 миң долларды ошолордун ишин кайра кайталоо үчүн алып атпайбы? Жок, бу жерде эмнеге деп сураганда сиз жооп берип атасыз. Алар этап менен келет, биздики ошояка күнү түнү жашайт деп атасыз. Жок, качан эмес. Биз бир нерсени белгилей кетет, биздин ОРПнын астында 4-5 башка доллар бар. Ооба. Бир компоненти ошол мектеп куруу. Ошонун алкагында бул болсо жанакы ушул негизинде жанакы технадзор. Андан сырткары 30 ошо адис иштейт, башка проекттер үчүнчү. Ошолордун 80% ошолордун акча айлык маянасына гана кетет да. Ошону сурап атпайм. Эмнеге айлык маянаны силер отделдин адамдарына дагы өзүнчө төлөп берип атасыңар? Тогда как за эту работу несет ответственность Гострой. Сотрудники Гостроя занимаются экспертизой, строительством и приемкой в эксплуатацию этих зданий. А вы дублируете 2 миллиона 400 тысяч долларов, переводите на физические лица, которые работают в этом отделе. Жок, бу жерде ОРПнын адистери өзүнүн акчасын алат,
Андан сырткары Жок, ошону түшүнүп атам. Өзүнүн акчасын алат деген суроого жооп бербей атпайсызбы? Эмнеге алар акчаны алат? Ошол ишти башка бирлер аткарып атса. Силер дублировать этип дагы иш орун түзүп берип атасыңар 2 миллион 400 миң долларга. Анын үстүнө дагы. Ошону сурап атам мен. Бу жерден ОРП деген от начала до конца барат. Алар деген тендердин документи даярдайт. Гострой от начала до конца алып барбайбы? Бир этаптан кетип определять калышабы? этет. Андан кийин контракт вручать этет. Анан каждый поэтапно аны будут контролировать, мониторинг кылат. Мониторинг деген эмне? Азамат Муратович. Непрерывное наблюдение, да? Түшүндүм. Ошонун негизинен этегине чейин ошо ОРП апарат. ОРП алып барат. Технадзор болсо ошо жерде куюлуп аткан бетондун, арматуранын ошо ПСДга жакшы ошо долбоорлук документтерге ылайык куюлуп атабы, куюлбай атабы, ошону гана ошо жерден неметет. Бу жерден эми бир эки нерсе да. Эгерде Гострой өзү кура турган болсо, сиз айткандай УКСка берет. УКСтун технадзорлору ошо жерде турат. Алар мамлекеттин жанакы титульный листке кирип аткандар. А долбоордун алкагында келип аткандар, алар болсо Гострой только жанакы этап бүткөндө гана келип ошолорду баары тең көзөмөлүн кылат. Ал эми ошо жеринде эртеден кечке чейин объемун санайт. Жанакы айтылган материалдык курулуштук материалдарды ордуна келип атканымы ошо долбоордун технадзору кылат. Буга чейин 30 миллион доллар которулду беле, 20 миллион доллар которулган, туурабы? Ошонун ичиндеги 1 миллион ОРПга которулуп берген акчага эмнени кыйратып салып бүтүрүп койду? Бүтпөгөн үчүн силер дагы келип үстүнө 30 миллион доллар сурап атасыңар да, туурабы? Бул жерде өзгөчө кылдалдар министрлигинин 3 компоненти турат. Андан сырткары Жок, айтып атпайсыз, биз Гостройдон тышкары дагы жакшыраак иш алып барабыз деп. Коюнчу сизге. Бул долбоор бир нече компоненттен турат да. Ошонун биринчи эле компоненти өзгөчө кылдалар министрлиги, ошо өзгөчө кылдалар министрлиги ичиндегиси эле 3-4 компоненттен турат. Андан кийин мектеп кетет. Андан кийин жанакы страхование, тиги камсыздандыруу мекемесинин ошол компоненти кетип атат да. Ошого 27-жылга чейинки кете турган баягы бу жерде айтылып атпайбы, ошо кымбаттап кеткен негизинен 24кө бүгүнкү күндө акча каражат жетет. Калган жетпей калган 16 мектептики эле ошо 30 миллион акча каражатын сунап берип отурабыз да. Азамат Муратович, мен башка нерсени сурасам, сиз башканы жооп берип атпайсызбы? Сиздин могу отделиңиз 2 миллион 400 миң долларды алып, Гостройдун аткарган иши менен айырмасы кандай? Десеңиз айлык акысын айтып берип атасыз. Айлыгыңыз канча сиздин? Бир айлык акладыңыз? 70 миң сом. 70 миң сомбу? А начальник отдела ОРП канча сом алат? 100дөн жогору алат. 100дөн жогору эмес. Бир жылда 30 айдын ичинде 4 миллион 800 миң сом алат экен. Сиз 70 миң сом аласыз. Гостройдун сотрудниги 40 миң сом алат. Бул деген эми атайын токтомдор бекитилген да, ошонун негизинде алып атышат. Жок, билип атам ошо. Сиз 70 миң сом алсаңыз. Отдел ОРПнын инженери айына 300 миң сом алат экен. 300 миң сом. Гостройдун инженери тиги 50 миң сом алат. Бирок ОРПнын инженери, анан начальник отделы сизге караганда, Гостройдун сотруднигине караганда эч нерсеге жооп бербейт. Туурабы? Жооп беришет. Кантип жооп берет? Мисалы үчүн, акт ввода в эксплуатацию деген кагаз болот аягында, ошол мектептин. Ичинде Гострой кол коет, подрядный организация кол коет, отдел ОРП кол коет ошол жерге. Кол коет. Кол койбойт, кол жок жерде. Кол коет. Гострой коет дагы, Гострой жооп берет ошого. Мүмкүнчүлүк берейинчи, жооп берген. Өзүңүздү тааныштырып жооп бериңиз. Рахмат жон. Улан Бедебаевич, Токторбаева Жылдыз, ошол долбоорду ишке ашыруу бөлүм директору болом. Урматтуу Кубанычбек Карганбекович, сизге бул вопрос боюнча полная расшифровка детально суммалар берилген да. Сиз билбейм, 300 миң сомду кайдан алып атасыз? Бул долбоордун ишке ашыруу бөлүмүнүн зарплатасы өкмөт менен бекитилген да. Канча сом, кайсыл позиция канча сом алат экенин. Ар бир долбоордун астында ошондой отдел иштейт. Алар ошол толук долбоорлорду ишке ашыруу боюнча иш алып барат. Башынан аягына чейин жоопкерчиликке жооп берет. Биз бул 2 миллион 400-тү кечирип коюңуз, жылда сайын. Может, ачык айтып койсом болот санамыздан. Биз просто жооп бере албай калдык өткөндө дагычы. Бул проекттин азыр общий стоимости 105 миллион болот да, бүт компоненттер менен чогуу. Ошо 105 миллионду ишке ашырып, реализация кылганга 2 миллион 400 ошо долбоордун ичинде ОРПга берилет да. Туура эмес айтып атасыз. Мындай ОРП ар бир долбоордо бар. Ал каралган донор менен да. Жылдыз Айтбековна, сиз айтып атасыз 105 миллион долларга ошол 2 миллион 400-тун ичинде баарын алып барабыз деп, туурабы? Ооба. Биринчи 20 миллион, 30 миллионбу канча биринчи которулганыңарда силер биринчи компонент деп, 4-үнчү компонент деп 1 миллион доллар алгансыңар. Туура. Туурабы? Туура. Азыр мына дагы 30 миллион доллар сурап атасыңар.
Ошонун ичинде дагы 1 миллион 400 миң сурап атасыңар. Туура. 105 миллионго жеткиче ар бир 4-нчү компонент деп ушун миллион, 1,5 миллион деп кошуп келесиңер. Бул биринчиси. Жылдыз айым, сиз айтып атасыз, туура эмес айтып атасың деп. Мен ойман чыгарган жерим жок да. Мына специалист, инженер отдела реализации проектов bir айда оклад с учетом надбавки получает 228 тысяч сомов. Это оклад. Жок, туура эмес. Урматтуу замминистр, сиз 70 миң сом алам деп атасыз. Азыр өз жооп берсин. Оклад 95 миң сом постановление боюнча. 95 миң сом, 95 мына. миң сом оклад. Бул окладыңыз. Туура. С учетом надбавок 228 миң сом алып атат. Жок, туура эмес сизде. Мына сиз көчө өкмөгө берген кагазыңыз турбайбы колуңузда? Кандай туура эмес деп атасыз? Бул эки инженердин баасын санап атасыз азыр. Эмненин баасын? Количество 2 человека деп жазылып турат да, инженердики. Где 2 человека? Инженер экөө деп турат, көрүңүзбү штатный. Хорошо, экиге бөлүңүз анда 228 миңди. Оклад 95 миң деп турат. Менин суроом жакшы түшүнбөй атасыз, Жылдыз айым. Макул, экиге бөлгүлө, хоть 5ке бөлгүлө. 228 миң сомду 2 киши алып атабы? Тогда как замминистр получает 70 тысяч сомов. Мына сиздин окладыңыз экөө дебейли, бир дедиңиз, бир кишиге на одну единицу. В год за 30 месяцев составляет 4 миллиона 680 тысяч сомов. Муну да калп деп айтасызбы? Жок, мен калптырайт. 156 миң сом деп турабы бир кишиге? Здесь с учетом страховых взносов идет. Да хоть с какими страховыми взносами 150 тысяч сомов получаете? Туура, Кубанычбек Карганбаевич, бул деген бизге өкмөттүн решениясы менен бекитилген өзүбүзчү. Биз өзүбүз баягы ойдон чыгарып кое албайбыз окладты. 371 решение кабинета министров бар да. Жок, мен айтканым туура болуп атабы? Урматтуу Жылдыз айым. Сиз айтып атпайсызбы, туура эмес айтып атасың деп. Жок, 300 миң бир айда алат. 156 миң алганыңыз чынбы? Министр өзү 70 миң алып атса, Гостройдун ошол экспертиза кылган сотрудниги 50 миң сом алып атса. Это с учетом всех сборов и налогов идет. Да хоть с какими сборами вы получаете 156 тысяч сомов? На руки не получаюсь только. На руки сколько получаете? 120 тысяч. 120 тысяч сомов. Это в 2 раза больше, чем министр получает, правильно? Но это установлено на оклад. Мен бул жерде, урматтуу замминистр, силердин акладыңардын көпчүлүгүн айткан жокмун. Мага бизге канча алсаңар ошончо алгыла, бирок жоопкерчиликти ким алып барат деген кеп. Бул жерде Госстрой экспертизаны өткөрөт, Госстрой куруп аткандарды көзөмөлдөйт, Госстрой акприемкага кол коет, а бул отдел ОРП бир эле сотрудниги 156 миң сомдон айлык алат дагы эч нерсеге жооп бербейт. Биз жалпысынан кыргыз мамлекетибиз мына ушул күнгө чейин 7 миллиард доллар кредит алган болсок, ошонун 10% ушундай отделдерге, частный адамдарга айлык акы катары кетип атат. Дублирующий. Мындан тышкары ушул эле ишти Госстрой алып барат. Сиз айтып аткан компоненттин ичи бөлүнөт деп атпайсызбы? 5-6га. Туурабы? Бир части технадзорго кетет дейсиз, мектептерге. Калгандарынын баарын тең министрликтолордун астында ушундай проекттерге долбоорлор келип, акча кредит алынарда, ар бирөөнүн астында ушундай отдел реализации проектов деген бар. Ар бирөөндө 30тан жумушчу адам бар, ар бирөө 150 миң сомдон айлык алышат. Сиз өзүңүз министр катары мындай суроо бербейсизби? Эмне үчүн мен ушунун баарына тең жооп берем дагы 70 миң сом алам, а отдел ОРП дублирует тот орган и получает 156 тысяч сомов деп. Эмне себептен ошондой болуп калды эле? Мен түшүнүп атам, мыйзам жазып берген, там тигин распоряжениясы бар экен. Бирок ошону өзгөртөлү да. Болгону мына 20 миллион сом доллар сурап атсаңар, ошону 2 миллион 400 миңин айлык катары кетип атса. Мына кечээки комитет айтып атат, 2 миллион 400 миң сомду эмнеге кетиребиз десек, коммуникациябыз, жолубуз, машинебиз, телефонубуз дейсиңер. Ошонун баарын эмне кереги бар? Башка аткарып аткан адамдар бар да ал жерде. Ошол прямой обязанностьтарын аткарып аткан госслужащийлер бар. Кубанычбек Карганбаевич, бу жерде дагы медалдын экинчи жагы бар дагы ошо биздин донорлордун өзүнүн талаптары да бар да бу жердечи. Эмне талап, ошону айтып берсеңиз? Алардын талаптары боюнча ошол жерде ар бир госорганда ошо ОРП түзүлүш керек. ОРП ошолор менен биздин донорлор менен жанакы финанс институттар менен тыгыз байланышта ошолордун руководствосу, операционный руководство менен ошондой иштейт. Алар булар ойлорунан чыгарып эле иштей бербейт. Мисалы үчүн. Анан мен айтып коеюн акырына чейин. Да, конечно, бу жерде ОРПныкы деген бүгүнкү күндө акча каражаты ошондой жогорку коюлган, чтобы өзүнүн жанакындай болгон корыстный немелери болуп кетпесин, чтобы они дорожили своей репутацией. И булар
акча алганга жараша биз айтып атабызбы, эмне замминистрдин акчасы эмнеге 70 миң? Андан деле көп болсо деле болот эле. Бирок бүгүнкү күндө ошол болуп атат да. Чтобы ОРПлар беспристрастно ошол жерде жумуш алып барсын. Чтобы госоргандар давить эткенде ошолордун на поводу, чтобы они не шли депчи. Госоргандар давить эткенден кандай ал? Эмне кылып давить этет? Азыр мен суроону аягы чыгарып коеюнчу. Мени калпайттырып атып, туура эмес айтып атканымды деп атышпайбы Уланбердибаев? Мындайда, мисалы үчүн, международный фонд туура эмес дедиңиз, кеширип коюңуз. Мындай суроо да, урматтуу замминистр. Специалист по выплатам дейт. Международный фонд акча бөлүп атканда ушундай талабы барбы? Обязательно ОРПда бир специалист по выплатам болуш керек деп. 114 миң сом айлык алганы менен. По выплатам, эгерде өздөрү 100дөн Булар- ашык миллион доллар бул акчаны- ОРПны жүргүзүп атса, конечно, ал по выплатам Ошол специалист болот да. силер бөлүп берген 2 миллион 400 миң долларды бири-бирине айлык катары которуп берүү үчүн специалист по выплатамга 115 миң доллар төлөп атабы? Азыр тендер ойнотобуз, бир строительный компания утат. Ага деген акча каражатын деген по факту выполнения работ акча которуп бериш керекпи бирөө? Ооба. Он ошол специалист ал. А силердин министерство тиги МЧСтин ичинде андай специалистиңер жокпу Бу эмне? жерде Жалы акча которуп бере албайбы? Минфиндин өкмөтү. Же обязательно 114 миң сом алган киши которуп бериш керек акчаны? Бу жерден финансий институттар госоргандарга напрямую бербейт. Бу жерде немени кредитти мамлекет алат. И ошо талаптарга ылайык ОРП болуш керек. ОРПнын ичинде негизги жанакындай айтылган специалисттер болуш керек. Эч нерсеге жооп бербейт отдел реализации проектов. Бирок 2 миллион 400 миң доллар ар бир кредитный соглашениеден алып, мен ушул жерден коррупционный элементти шапка катары, определенный взнос катары акча желе турчу жерде ушул жерде эсептейм. Ар бир министерствода. Мен сизден сурап, эмне мындай бир кардинальный айырмачылыгы бар Госстройдун тиги технадзор менен силердин технадзор десем, так жооп бере албай койдуңуз. Так жооп бердим. Отдел реализация ОРПңыздагы бул биздин акчабыз, бизге тийишпегиле дегендей кылып койду азыр. Туура эмес айтып атасыңар деп. Мына менде табель турат. Могу табелди эртең эл көрсө эмне деп ойлойт? Кредитный соглашенияны биз кол коюп беребиз. Биз жоопкерчилик алабыз. Сиз министр катары аткарасыз. А булар 30 киши 150 миң сомдон айлык алып, 30 айда иштеп бүттү, кетти, башка эчтекеге жооп бербейт. Ошолор деле биздин Кыргызстандын жараны да, чет мамлекеттен келип, Кытайдан же Россиядан келип туруп бизге айлыктарды алып кеткен жок да. Ошолорго дагы биз бул Так, жумуш Азамат жолунда Муратович, түшүнүктүү болду. Минфиндин өкүлү так жооп берсинчи, Руслан Сатылганович. Аппарат, микрофон иштебей атат. Урматтуу замминистр, мен кыргыздын жараны айлык алсын же албасын дегенден кеп кылган жерим жок. Алсын айлыкты. Бирок ошого жараша дублирующийлерди жоготолу деп атам. Давай айта бер. Жок, Руслан Сатылганович, бул жерде стенограмма жүрүп атат да, келип микрофонго, иштеген микрофонго келип жооп бериңиз. Кубанычбек Карганбекович, саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Кубанычбек Карганбекович. Бул боюнча 156 деп атасыз, 156 албайт. Алардын эң көбү баягы краткосрочный 6 айлыктар. Анын постановление боюнча 165 миң, минус 20%. Минус 20% деген бул деген налогторуна кетет. Андан башка бул краткосрочный 6 айлык. Ал эми жөнөкөй специалисттер өзүңүз көрсөңүз 85 миң, 90 миң, ошонун 20%-ын алсаңыз, ошондо алар колдоруна 70 миң эле алат. Кээ бирлери 30 миң, 40 миң, баягы должность директор эле көп алышы мүмкүн, анын колуна алгандай 100 миң сом болушу мүмкүн. Мына менин астында расчет потребности оплаты сотрудников ОРП дейт да, на 22 год.
на 30 месяцев. Бул жерде мен 20 миң, 30 миң сом дегенди көргөн жокмун. 228, мисалы 156 миң сомдон 20% алсаңыз канча болот? 30 миң сом болуп калып атат эмне? Жок, мен постановление Буну мен боюнча өзүм азыр чийип келип алып силерге ошондой суроо берип атамбы. Бул мына кабинет министровдун токтомунун негизинде чыккан наклад могу. Значит, директор ОРП 156 миң сом деп турат. Финансовый менеджер 120 миң сом деп турат. Главный специалист по закупкам 120 и так далее. Менин айтып атканымча, Улан Бердебаевич, урматтуу замминистр, биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич болгон акчанын баарын тең үнөмдөгүлө, экономдогула, айыл өкмөттөрдү элдин арачылыгына карабай туруп бириктирип бир болбогон 5 миллион, 10 миллион сомду экономдоп калалы деп иш алып барып атпайбы, туурабы? Ошого карабайсыздар биякта эмнекен эми Кыргыздын жараны алып атат деп 156 миң сомду эч нерсеге жооп бербеген бир отделге которуп берип атасыңар. 2 миллион 400 миң сомду. Мен ошону айтып атам. Дублировать эткен болсо колдонбойлу. И так бул ишти Гостур алып барып атат. Же болбосо Минздрав алып барып атат. Анан урматтуу замминистр, бул жерде 20 миң сом деген 30 миң сом менен зарплата жок. Могу табел менен жакшыраак таанышып койсоңуз, же болбосо сиздин колуңузда туура эмес маалымат, отдел ОРПныкы туура эмес, башкача маалымат. Башка депутаттарга да мүмкүнчүлүк берели. Кубанычбек Карамбекович, урматтуу Руслан Сатылганович, урматтуу проекти жетектегендер. Кубанычбек Карамбекович менен берген маалыматыңыздарды так ортого коюп, аталган Кубанычбек Карамбекович туура көтөрүп атат маселени. Эмне үчүн жоопкерчилик жок болуп атат? Жоопкерчилиги жок адамдар бүгүнкү күнү айлык акы алып атат деген маселени көтөрүп атат. Кимде кандай жоопкерчилик? Азамат Муратович, сүйлөштүкпү?